Саламатсыңарбы? Кыргыз тили сабагыбызды кайрадан баштайбыз. Бүгүнкү биздин темабыз сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү. Тең байланыштагы сөздөр бирдей суроого жооп берип, бирдей синтаксистик милдетти аткарса, аларды биз сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү деп айтабыз. Алар 5 топко бөлүнөт. Бир өңчөй бир өңчөй баяндооч, бир өңчөй аныктооч, бир өңчөй толуктооч жана бир өңчөй бышыктоочтор. Бир өңчөй Сүйлөм тизмегинде атооч жөндөмөдө туруп, бирдей милдет аткарат, бирдей суроого жооп берет. Мисалы, Бакыт, Тилек, курсанттар келишти. Кимдер келишти? Бакыт, Тилек, курсанттар. Бир өңчөй баяндоочтор. Сүйлөм тизмегинде менен ээрчиши келип, бирдей суроого жооп берүү менен бирдей синтаксистик милдет аткарса, бир өңчөй баяндооч деп аталат. Мисалы, шаарда окуган кызым ар убак бизди өзүнүн ийгилиги менен кубантат, ыраазы кылат. Эмне кылат? Кубантат, эмне кылат? Ыраазы кылат. Бир өңчөй аныктооч. Сүйлөмдө аныктоочтон болгон бардык мүчөлөрдү жандай келип, алардын сапатын, санын, башка белгилерин билдирип, бирдей суроого жооп берүү менен бирдей милдет аткарат. Мисалы, мен ардактуу, асыл, кымбат ата энеме ыраазымын. Кандай ата энеме ыраазымын? Ардактуу, асыл, кымбат. Бир өңчөй толуктооч. Сүйлөмдө этиштик, аныктоочтук милдетти аткарган баяндоочторду жандап келип, бирдей суроого жооп берип, бирдей синтаксистик милдет аткарат. Мисалы, күн ысыкта ылаалаган жылкылар бирден, экиден чубап келе башташты. Канчадан келе баштады? Бирден келе баштады, канчадан? Экиден келе баштады. Бир өңчөй бышыктооч. Сүйлөм тизмегинде баяндооч менен байланышып, анын ар түрдүү белгилерин билдирип, бир нече сөздөрдөн туруп, бирдей суроого жооп берет. Жана бирдей синтаксистик милдетти аткарат. Мисалы, Айгүл сынакка кечинде, күндүзү, түндөсү даярданып жатат. Качан даярданып жатат? Кечинде. Качан күндүзү, качан түндөсү. Эми балдар, бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдөгү жалпылагыч сөз жөнүндө кеп кылалы. Бул жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдү бириктирип турган сөздөр. Жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун келсе, жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат. Мисалы, биздин кыздардын баары Айгүл, Нургүл, Нурила, Асылдар келишти. Бул жерде Айгүл, Нургүл, Нурила, Асыл деген бир өңчөй мүчөлөрдү бириктирип турган сөз баары. Демек, баары деген сөздөн кийин кош чекит коебуз балдар. Ал эми жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келсе, өзүнөн мурун сызыкча коюлат. Мисалы, Айгүл, Нургүл, Асыл үчөө биздин классташтарыбыз. Көрдүңөр үчөө деген жалпылагыч сөз Айгүл, Нургүл, Асылдан кийин келгендиги үчүн биз аларды сызыкча менен ажыраттык. Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдүн тыныш белгилери жөнүндө дагы кеп кыла турган болсок, бир өңчөй мүчөлөр интонация менен байланышса, үтүр менен гана ажыратылат. Мисалы, жолборс, аюу, карышкыр биздин тоодо өсөт. Ал эми бир өңчөй мүчөлөр жана, менен байламталары менен байланышса, анда алардын араларына үтүр коюлбайт. Мисалы, бул ишке Асан менен Калдар жоопту беле. Ал эми бир өңчөй мүчөлөр да байламтасы менен байланышса, ал байламтадан кийин үтүр коюлат. Мисалы, Асан да, Калдар да бул ишке жоопту болот. Байкап турасыңар, даадан кийин үтүр коюп атабыз, Эгер бир өңчөй мүчөлөр же болбосо байламталар менен байланышса, ал байламталардан мурун үтүр коюлат. Мисалы, Асан же Калдар, же мен бул иштин өтөсүнө чыгабыз. Бул жерде же деген байламтанын алдына үтүр коюлду. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болгула.